Илим-билимдин чордону болгон чоң мегаполис Москва шаарында кыргыз мигранттардын балдары үчүн окуу борбору ачылды. Билимсиз элден өнүккөн өлкө курууга мүмкүн эмес дейт. Ушул себептен мугалимдер топтолуп, борборду ачканга муктаж болдук дейт. Агартуу билим борбору өткөн жыл август айында уюштурулган. Ошол уюштурулгандан бери мына 1 жыл болуп атат. 1 жылдын ичинде ушул Кыргызстандан келген мугалимдердин саны азыркы мезгилде 150-ге жакындап калды. Биз биринчи мугалимдердин чоң чогулушунда уставды бекиткенбиз, уставыбыз бар. Ошол устав негизинде иштейбиз. Анан атайын советибиз бар. Советте 6 бөлүмдөн турган, ар бир бөлүмдө 2-3 мугалимдер багыттар боюнча иштешет. Бүгүнкү мезгилдеги абдан орчундуу мигранттар үчүн жалпы кыргыздар үчүн эң орчундуу маселелердин бири ушул окуу маселеси, билим маселеси. Себеби дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин тарыхында эч качан билимсиз элдерден өнүккөн мамлекет курулган эмес. Ошон үчүн айрыкча Россияга жаштардын көп келиши, анан орус тилден кыйналышы ушул чоң маселелердин бири болуп эсептелет. Ошол ойлонушту биз ушул борбордо атайын ушул маселени көңүлгө алып, бүгүнкү мезгилде мына 1 ай болуп калды. Ушул жерде бизнесмен Кубаныч деген жигиттин жардамы менен атайын орус тилин окута турган курсту ачып, азыркы мезгилде иштеп атат. 20-кылымдын биринчи мугалими аталган Дүйшөн азыр деле бар. Болгону тамашалап Дүйшөнгүл деп коюшат. 20-30 жыл мектепте эже окутуучудан баштап директорго чейин көтөрүлгөн. Элдин Россияга болгон агымы мында жетеледи. Балдарымдын аркасынан келип калдым дейт Гүлнара Касыбаева. Кыргыздын мигранттын балдарына билим берейин деп жакшы бир идеяны көтөрүп, орус тил мугалимин таап берсеңиздер жакшы болот дегенден биздин төрагабыз, мугалимдердин билим берүү маданий борборунун төрагасы Эртабыл агай, анан Чынар коллегаларым предлагать этишти, келип беседадан өтүп, анан ушул 1 ай болуп калды, августтун 18, июлдун 18-ден баштап калды. Негизинен ушул Кубанычка рахмат, жигиттин Кыргыздын ушундай жигиттери көп болгон да жакшы болмок. Ушул түпкүрүнө көтөрүп келди да бул маселени. Кыргыздын балдарына орус тилди үйрөтүү действительно. Чындыгында балдар келгенде аябай кыйналып келишет. Айылда эми баягы живой общение жок да. Мен үйрөтсө дагы бала баары өзүнүн эне тилинде сүйлөшөт. Бир 45 минутада орус тилде, анда жарымы кыргызча, жарымы орусча өтүлөт, белгилүү кыргыз мектептеринде. Анан унутуп калышат. Бияка келгенде кыйналып атабыз, бирок балдар менен кичине аракет кылып атабыз. Таптакыр окуй албаган бала келди. Мен ойлогон эмесмин. Мен жөн эле балдарды окууга, орус тилин үйрөтөм десем, мага таптакыр тааныбаган балдардан бери алып келип атышат. Анан пришлось кайрадан начальная, дошкольная педагогиканы окуп чыктым бир сыйра. Ошо кыздарга тамганы кантип таанытуу керек экенин, билесиң го, все равно надо же учиться, копаться надо дегендей ошондой. И вопросительно. Еще у нас есть один раздел восклицательное предложение. Что такое повествовательное предложение? Вот я сказала, что идет у нас урок русского языка, да? Это у нас просто что делаем? Повествуем. Өзүбүз биякта иштеген үчүн уже 4-5 жылдан бери жүрөбүз. Анан балдар айылда, биз биякта, булар да ата эненин эмесине кичине зарыккандай болуп калып экен. Ошон үчүн алып келип алдым жаныма. Анан биякта орус класста эми бүт эле. Булар айылда орусчаны үйрөтөт мугалимдер. Анан дагы орусчаны жакшы үйрөнүп, ошо Москвада жаныбызда болсун, бияктан да билим алып көрсүн деп. Балдар үчүн аракет кылабыз. Балдардын келечеги үчүн. Булар дагы келечекте кыйналбай, мындай бизге окшоп. Мен бул жакта 3 жылдан бери кызымды жакында 1 ай болуп калды алып келгеним. Анан объявление боюнча биякты Гүлнара эжекенин номерлерин алып бул жака алып келдим. Ушул кызымды 10 күндөн өтүп калдым. Экисинен баштап окутуп атам. Мен мындай жылыш бар экенин билбедим. Кече күн жакшы окууларына эмесине. Буюрса сентябрга даяр болуп калса, школго алса, тапшырам, болбосом подготовительный дальше улантып кетем. Карасуда. Бул жерде канчадан бери окуп атасың Москвада? 1 ай болду. Канчынчы классы бүтүп келдиң Кыргызстандан? 3-класты бүтүп келдим. Бул жака 4-класска барат экенсиң, э? Жок, бул жактан эме 3кө алды. Кайра 3-ктө окуйсуң. Классташтарың менен жолуктуңбу? Москвадагы. Жолуган экенсиң, э? Орусча жакшы сүйлөшө аласыңбы алар менен? Ооба. Эмне деп сүйлөшөсүң?
ходила, как тебе зовут? Эми, сен кайдан келдиң, Кыргызстан жөнүндө айтып берчи десе, Кыргызстан жөнүндө эмне айтып бересиң? Кыргызстан жөнүндө? Өзүм досторум менен сүйлөшүп жүргөн, ойногондорду айтып берем. Ошо кантип орусча айтып берсең ошону? Я играю с друзьями, в футбол играем, вышибалы, победа. Все. Кыргызстандагы мугалимдер деле жакшы билим беришти. Аларга деле рахмат. Кудайга шүгүр, кызым 7 класска чейин окуп беришти, жакшы эле билим алды, балам деле жакшы билим алды. Бирок биз Россияда жүрүп, балдар Кыргызстанда жүрүп, эми балдар деле ата-эне менен болгусу келет экен да, куса болушат экен, сагынышат экен. Эми Кыргызстанга барып иштегенге бизге жумуш жок болуп атат. Анан балдарды бул жака алып келип, эми мектепке окутканга биз мажбур болдук. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задан наперед, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики, трамвайчики, жаба на ветле едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотника страшный великан, рыжий и усатый таракан, 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 тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую. Звери от страха, зверь от спуха, в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, Асланиха также и упала в обморок. Все, достаточно. Таштаган кадамыңыздар арымдуу болуп, эл жерге кереги тийген уул кыздарды тарбиялоого тилектешпиз. Чыңгыз Калбердиев, Москва.